Ыйык орозо айынын акыркы жумасы бүткүл дүйнө жүзүндөгү Палестина элинин көз карандысыздык үчүн күрөшүнө тилектештик билдирген Аль-Кудс күнү белгиленип келет. Аль-Кудс күнү Ирандын диний коомчулугунун демилгеси менен 1979 жылдан бери өткөрүлүп келет. Аль-Акса мечити жайгашкан Аль-Кудс шаары Мекке менен Мединадан кийинки исламдын 3-чү ыйык шаарынын бири болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө дүйнө мусулмандары анча маани бербеген. Аль-Кудс шаарында бүткүл дүйнө үчүн жана ислам дини үчүн дагы маанилүү дүйнөлүк тарыхты, адамзаттын келечегин өзгөрткөн окуялар болуп өтмөкчү. Алла Таала Аль-Кудста болуучу окуялар жер жүзүндөгү адамзат тарыхында олуттуу ролду ойноорун белгилеген. Бул шаарды мусулмандар эле эмес, христиандар, жөөттөр дагы ыйык тутушат. Ыйык Куранда, Торатта жана Инжилде кыяматтын башталуусунун маанилүү окуялары жана акыркы сааттын жакындоосунун бардык чоң белгилери ушул ыйык шаар менен байланыштуу болору айтылган. Умма Ислам журналы тарабынан өткөрүлгөн достук ифтар кечесинде бардык ислам үммөтүнүн биримдигинин колдоосу астында жана Палестина эли менен тилектештикте татаал сыноолордон өтүп жаткан дүйнөдөгү бардык мусулмандар үчүн Куран дуа окулду. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Сегодня мы проводим Международный день ифтара, посвященный единству всего народа Кыргызстана. Бүгүнкү биздин биримдиктин символу ар бир мусулмандын жүрөгүндө турган Аль-Акса мечитин коргоо. Ифтарга ар кайсы улуттагы мусулмандар — кыргыз, казак, өзбек, уйгур, татар, дунган, башкыр, орус, араб, корей, жапон, Пакистан, Индия, түрк, Азербайжан, даргин жана башкалар катышты. Бүгүн бизге биримдик жетишпейт. Иерусалим, Аль-Кудс мусулман үммөттөрүнүн айыкпас жарааты. Аль-Кудс бүгүнкү күндө кордук көргөн мусулмандардын символу болуп калды. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтүн ынтымак бириктирет. Исламда биримдик, тынчтыкты жана ынтымакты камсыз кылуу чоң роль ойнойт. На ифтаре присутствует более 26-27 мусульманских народов, среди них корейцы, русские, дунгане. Динибиз эл ортосундагы ынтымак, биримдикке, улууларды урматтап, бардык адамзатка жакшылык кылууга үндөйт. Цель данного мероприятия — это, как сказано в аяте из Корана. Куранда Алла Таала: "Эй адамдар, биз силерди ар түрдүү улут, ар түрдүү уруу кылып жараттык. Бири-бириңерди таанып билишиңер үчүн" деп айтылып келет. Иш чаранын негизги максаты өз ара түшүнүшүү, ынтымакты бекемдөө, бирге ооз ачып, бирге ибадат кылып, дүйнөнүн башка бурчунда запкы чегип турган мусулман бир туугандарыбызга биргеликте дуа кылалы. Бул иш чаранын ар бир катышуучусу жүрөгүндө жылуулук, өзүнө болгон аяр мамиле сезет деп ишенем жана бул бизди бириктирет. Вместе мы молимся, вместе мы делаем дуа, за Палестину. Ооз ачар кечеде ар бир улуттун өкүлү өзлөрүнө таандык улуттук тамак ашы менен тааныштырып, меймандарга тартуулады. Национальное блюдо у нас называется кята и брынза.
Бул достук ооз ачар кечесине биз экинчи ирет катышып жатабыз. Башка мусулман бир туугандарыбызга арнап түрк элине таандык улуттук тамагы болгон брынза сырын алып келгенбиз. Меймандар даамдап көрүп баа беришет деп ойлойм. Билесиңер да, түрктөр негизинен сүт азыктарынан түрдүү тамак аштарды жасайбыз. Ушундай иш-чаранын арты менен башка улуттагы мусулман бир туугандарым менен бирге бир дастаркондо чогулганыма кубанычтамын. Кандай болбосун мусулмандар ынтымакта болушубуз керек деп эсептейм. Получается очень вкусно. Надеюсь, попробуйте и скажут, как у нас получилось. Мусулмандар үчүн Аль-Акса мечити куттуу жерлердин бири болуп калуусу Каабага чейинки алгачкы кыбла болуп тургандыгынан улам болгон жана исламдын Медина менен Меккеден кийинки 3-чү ыйык жайы. Биз бул күндөрдү улутубузга карабастан ынтымагыбызды бекемдеп биригишибиз керек. Аль-Кудс күнү дүйнө мусулмандарын бириктирген күн. Палестина элинин көз карандысыздыгына тилектеш экенибизди билдирип чогулуп отурабыз. Аль-Кудстагы Аль-Акса мечити бир гана Палестина элине эмес, дүйнө мусулмандарына таандык. Ыйык мечитибизди колдойлу, коргойлу, бөлүнүүлөрдү токтотуп биригели. Мусулман мусулманга бир тууган. Иш-чарага Кыргызстандагы мусулман коомчулугу, ар улуттун өкүлдөрү катышты. Сегодня через скольких лет, альхамдулиллах, мы видим здесь примерно 100-150 человек. Палестина элине тилектештик оюн билдирип турган мусулман бир туугандарга ыраазымын. Жыл сайын бизге тилектештигин билдиргендердин саны өсүүдө. Мен жаңы келген жылдары биздин көйгөйгө пикирин билдирген 30-40 эл адам болор эле. Кыргыз эли чоң иш-чараларды өткөрүп бизди колдоп келе жатканы жүрөк жылытат. Коңшу өлкөлөрдөгү Палестина элин колдойт деп ишенем. Мусулман эли биригүү менен душмандарга, тагыраагы Израиль бийлигине каршы тура алабыз. Палестина, который всегда, скажем, мировик. Мы очень переживаем. Конечно же, мы всегда молимся. Наша дуа только с вами. Также хотел бы обратить внимание, не забывать делать дуа про наших братьев и сестер в Китае, в Синьцзяне, где притесняют наших братьев уйгуров. Делать дуа за всех братьев в странах Африки, где голодают народы. Мекке менен Мединадан кийинки эле исламдын 3-чү ыйыгы Аль-Акса мечитин дүйнөлүк сионизмден коргоо маселеси жалпы ислам үммөтү үчүн маанилүү. Палестинага боштондук, свободу Палестине. Көп жылдар бою оккупациядагы Палестина эли мусулман коомчулугу тилектештигибизди билдирип аларды колдойлу. Кыргызстан Палестинадан алыс болсо да, Кыргызстан алар менен бирге. Палестина жалгыз эмес. Бириккен Улуттар уюмунун 1946-жылынын 29-ноябрында Америка, Улуу Британия, Орусия, Франция өлкөлөрүнүн кепилдиги менен түзүлгөн 2 мамлекет түзүү резолюциясы ишке ашсын. Эмне үчүн Иерусалим араб мамлекети түзүлбөйт? Үлкөн 4 өлкө эмнеге үн катпайт? Араб өлкөлөрү үн чыгышпайт. Мен жүйө элине эч каршылыгым жок. Болгону сионисттерге жана алардын жүргүзгөн саясатына түк каршымын жана айыптайм. И рядом сидящему Чубакаджи, покойным рахматулла алейхи. Абдан көп запкы тартып жаткан элге биз көңүл айтуу менен ушул Алла Тааладан ушул ыйык айда Алла Таала тарабынан жардам болуусун биз каалап кетебиз. Палестина эли узак убакыт болбостон эркиндикке чыгат деп биз ишенебиз. Себеби дегенде Иса алейхиссалам келет, Имам Махди чыгат. Бул окуялардын келе турган бул дүйнөлүк кырдаалдын финалына жакындап калды. Иншалла жакын араларда мындай зор өзгөрүүлөр болот. Ошон үчүн Палестина эли келечекте бактылуу элдерден болот деп биз ишенебиз. Уюштуруучу тарап аталган иш-чара Кыргызстанда жашап жаткан улуттар арасында өз ара ынтымакты бекемдеп, диалог түзүүгө багытталгандыгын баса белгилейт. Бул уникалдуу формат, бул уникалдуу ооз ачуу, анткени ушул жерде 20га жакын ар кандай биздин улуттардын өкүлү ооз ачууга келип, биригип отурушат. Бул негизи максаты бул Ороз айында биздин улуттарды бириктирүү, жана диалогго чакыруу, жана биримдикке чакыруу, жана ушул ыйык Рамазанда биргеликте болуп, жакшы калуу максат менен биздин мамилелерди дагы бекемдөө да. I рад, что вот сегодня биздин
бардығын разный мусульмандар разный тили менен, разный нация менен, бирок биз мусульманбыз да. Аллах Таала бизге мусульман жараткан. Анан мусульман болсо, бизде Аллах Таала бир, Кудай бир, Каабабыз бир, кыблабыз бир. Анан пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир, ушундай бир максатыбыз бар. Теги Акса мечет боюнча айтылган Акса мечети бул бизде священный место болот. Ошол боюнча азыр сегодняшний момент тиякта несправедливости болуп атат. Биз поэтому мы за всех палестинцев, мы даем свой голос за палестинцев и поднимаем этот голос, чтобы это несправедливость был токтош керек, айтыш керек. Это